ертең жаңбырда тоңып қалып тұрады. Детский реанимацияға жатшы. Жатшы, кем айтады. Педиатр! Реанимацияға быстро, бұл жерден барады. Желим баштыкка уруп, оозун байлап, коробкага салып, көчөгө ыргытып кеткен. Жаңы төрөлгөн ымыркайды оор абалда Бишкектеги кайгуул милиция кызматкерлери таап, ооруканага жеткиришкен. Учурда ымыркайдын абалы жакшырып баратат. Ал эми аны төрүп таштап кеткен апасы 20 жаштагы кыз аныкталып, тергөө иши башталды. Анан ол сразу скорыйны бүткөнгө деле мүмкүнчүлүк болгон жок. Анткени балаба тоңуп калып, жоготуп албайлы деп, сразу машинага салып, экинчи роддомго жеткирип бердик. А буну таштаганда коробка забордон үстүнө үрүтүлген. Бул баланы коробкага пакетке салып, үстүн байлап, пакетти ордуна туалет бумага тыгып, анан коробкага салып үрүтүлген. Коробкага үрүтүлгөндө тиги үстүнөн шифрдан түшкөн жамгыр коробканын ичине пакеттин ичине чейин кирип кеткен суу. Анан врачтардын айтуучу биз врачтарга апарсак, врачтар айтат, тиги киндигин бычак менен кесип эле кол менен айырып алып депчи. Койдун ичегин кол менен жулуп алган. Ошондой эле жулуп алып деп. Жалалабадда дагы 18 жаштагы кыз өзү жашаган батирдин жуунуучу бөлмөсүндө төрүп, 7 айлык кызын кийимге оруп таштандыга таштап кеткен. Наристени таап алган жарандар ооруканага жеткирип, учурда абалы жакшы. Шектүү катары 2005-жылы туулган кыз кармалды. Териштирүү учурунда ымыркайдын апасы таштанды таштоочу жайга жакын жердеги батирде убактылуу жашап жаткан Базаркоргон районунун Акман айыл аймагынын 2005-жылы туулган тургуну экендиги аныкталган. Ушуну менен бир жума ичинде 3 факты катталды. Алардын баарында 18-20 жаштардагы кыздар жаңы төрөлгөн наристелерин таштандыга, көчөгө ыргытып кетишүүдө. Албетте окуя куумчулуктун көңүлүн бурууда, үй бүлө баалуулугу жаштардын тарбиясы тууралуу түрдүү талкууларга жем таштады. Жогорку кеңештин депутаты Эльвира Сурабалдиева мындай көйгөйлөрдүн алдын алуу максатында өлкөдө бейби бокс ачууга муктаждык бар деп эсептейт. Бейби боксторду киргизбейлиби десем, бул деген биздин институт семьяга туура эмес болуп калат, анан абдан каражат көп кетет экен деп атат. Бирок мындай учурда башка суроо туулуп атат да. Кыргызстандын жалпы Кыргызстандын бир жаранын жашоосунун мындай баркы барбы? Адамдын өмүрү канча турат? Адамдын өмүрү бааланбайт да акчага. А эмнеге анда өкмөт бейби боксторду роддомдорго коюп бергиле, эми бир райондо бирөө болсун макул, аны жалпы элге маалымат жеткирели, жаштарыбызга жеткирели, ошондой кандай гана учур болбосун, балаңды деген мусоркага таштаба, балаңды сыртта таштаба деп ошондой бир саясатка өтсөкпү? Аталган окуяларда шектүүлөр кылмыш жаза кодексинин эненин жаңы төрөлгөн баласын өлтүрүүсү беренеси менен тергелип жатат. Саламаттык сактоо министрлиги Кыргызстанда балдарын төрөп, бирок багууну каалабаган энелерге балдарын өткөрүп берүү үчүн атайын жайлар бар экенин эскертип, наристелерден төрөтканадан баш тартса болоорун билдирген. Роза Акматжан кызы, Шахрохи Минжанов, Ош ТВ.